Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин эфир аркылуу андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы углеводдор. Бул сабакта силер углеводдор жөнүндө түшүнүк аласыңар жана алардын классификациясы менен таанышасыңар. Углеводдордун жалпы формуласы менен таанышып, алардын изомерлерин айырмалоого көнүгөсүңөр. Ошондой эле углеводдордун сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзүп, реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Углевод деген эмне? Углевод деген бардык тирүү организм үчүн энергиянын булагы болуп саналат. Анда азыр силер менен углеводдору бар ар кандай тамак аштардын мисалдарын эске салып көрөлү. Бул мисалдарга көңүл бурсаңар. Мисалы, макарон, картошка, капуста, бадыраң жана нан. Эгерде бул аталган заттардын 100 граммынын канча граммын углеводдор түзө тургандыгын эске ала турган болсок, макарондо 70 граммын, картошкада 18 граммын, капустада 5, бадыраңда 5, ошондой эле нанда 45-50 граммга чейин углеводдор түзөөрүн билүүгө болот. Ошондой эле дагы бир продуктлардын мисалдарын эске салып көрөлү. Кант, момпосуй, кыям жана акшак. Булардын 100 граммында канча граммын углевод түзөт? Көңүл буралы. Мисалы, кантта 95 граммга жакынын углеводдор түзсө, момпосуйда 60-80 граммга чейин, кыям же вареньеда 70 грамм, ал эми акшакта же крупада 70 граммга жакынын углеводдор түзөт экен. Силер бул мисалдардан көрүп тургандай, макарондо кыям же варенье, акшак же крупада 70 граммга жакын углеводдор түзө тургандыгын көрүп турасыңар. Бирок бул углеводдор курамы боюнча айырмаланышат. Алар экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал углеводдор. Жөнөкөй углеводдорго, мисалы, рафинат канты, торт жана башка таттуулар, шоколад, ошондой эле жер жемиштер жана сүт азыктар болуп саналат. Ал эми татаал углеводдорго болсо, ботконун же кашанын ар кандай түрлөрү, катуу сорттогу макарондордун түрлөрү жана ошондой эле айрым жашылчалар кирет. Жөнөкөй жана татаал углеводдор курамы боюнча айырмалангандыктан башка класстарды түзөт. Мисалы, жөнөкөй углеводдор моносахаридтер, ал эми татаал углеводдор болсо дисахаридтер жана полисахаридтер деп экиге бөлүнөт. Моносахаридтерге мисалы глюкоза, фруктоза жана галактоза кирет. Алардын курамы С6, H12, O6 деген молекула туура келет. Бирок бул заттар изомерлер. Алардын молекуласынын курамы окшош болгону менен мейкиндиктеги түзүлүшү боюнча айырмаланышат. Ал эми татаал углеводдор болсо экиге бөлүнөт: дисахаридтер жана полисахаридтер деп. Дисахаридтерге сахароза, лактоза, мальтоза кирет. Алардын курамы С12, H22, O11 деген молекулалык формула туура келет. Дисахаридтер моносахаридтердин эки молекуласынын конденсацияланышынан алынган продукты болуп саналат. Мына азыр көңүл буралы, көмүртек атомунун саны моносахаридтерде С6, ал эми дисахаридтерде С12 деп турат. Анда эки эселентсек, суутек атомунун саны 12, экиге бөлсөк 24 болуш керек эле, кычкылтектики 12 болуш керек эле. Ал эми бул формулага көңүл бурсаңар, 24-тün ордуна 22, 12-нин ордуна 11 деп жазылгандыгын көрүп турасыңар. Себеби бир молекула сууну бөлүп чыгаруу менен эки моносахариддин молекуласы конденсацияланып, дисахариддин молекуласын пайда кылат. Ал эми полисахаридтер болсо, мисалы гликоген, крахмал жана целлюлозалар болуп саналат. Бул полимерлердин формуласын С6, H10, O5 деп жазабыз дагы, кашан сыртына N деген тамга менен белгилейбиз. N деген бул чексиз дегенди түшүндүрөт. Демек, глюкозанын молекуласынын курамына көңүл бурсаңар, С6, H12, O6 анын чексиз молекулаларынын конденсацияланышынан алынган деп жыйынтык чыгарсаңар болот. Анткени анын курамына көңүл бурсаңар, H12 эмес 10, O6 эмес O5 деп жазылып турат. Демек, бир молекула H2O'ну бөлүп чыгаруу менен моносахаридтер конденсацияланып, полисахаридти пайда кылат экен.
Анда азыр силер менен углеводдордун дагы бир классификациясы менен таанышып алалы. Жөнөкөй углеводдор же моносахаридтердин курамындагы көмүртек атомунун санына жараша дагы классификациялашат. Мисалы, көмүртек атомунун саны 4 болсо тетрозалар, 5 болсо пентозалар, 6 болсо гексозалар деп атайт. Ал эми полисахаридтерди болсо азыр эле айтып өттүк, молекуласында 10дон 100 миңге чейин моносахаридтердин калдыктары бар полимерлер болуп саналат. Демек ал полимерлердин курамы кээде тетроза, пентоза же гексоза да болуп калышы мүмкүн. Мисалы, крахмалдын формуласын жазганда C6H10O5 деп жазып, кашанын сыртында N бул чексиз экендигин көрсөтө тургандыгын айтып өттүк. Моносахаридтер менен полисахаридтердин айырмасы: моносахаридтер булар эң жөнөкөй углеводдорго киргендиктен гидролизденбейт. Ал эми полисахаридтер болсо гидролизденгенде моносахаридтерге ажырайт. Анда азыр силер менен бул гидролиз процессин карап көрөлү. Гидролиз процесси баскычтуу жүрөт. Биринчи баскычында эске салалы, крахмалды алсак, анын формуласы C6H10O5 деп жазылып, кашанын сыртында N менен белгиленет дедик. Ал гидролизденгенде суунун катышуусу менен ферменттердин катышуусунда ажырайт. Анда биринчи баскычында C6H10O5 деп жазып, X деп жазылгандыгын көрүп турасыңар. Бул декстриндер деп аталат. Тагыраак айтсак, крахмалдын полимерлери улам жөнөкөй түзүлүшкө өткөн сайын андагы N'дин мааниси азаят. Мына ошондуктан X кичине N'ден деп жазып койдук. Ал декстриндер болсо дагы эле ферменттердин суунун катышуусунда дагы гидролизденип ажырап, C12H22O11 деген дисахаридтердин өкүлү болгон мальтозага ажырайт. Мальтоза андан ары глюкозага ажырайт. Глюкозанын саны болсо чексиз болот. Мына ошондуктан формуланын астында N деп жазып койсок болот. Азыр силер менен углеводдор деген сөздүн чечмеленишине көңүл буралы. Углеводдор деген аталыштын келип чыгышы анын курамындагы углерод жана вода деген сөздүн формалдуу аталышынан келип чыккан. Же аны кыргызча которо турган болсок, көмүртек жана суу деп которулат. Ал эми көмүртек менен суунун саны углеводдордо ар кандай санда кармалат. Ошондуктан анын формуласын көмүртекти С деп жазып, суунун формуласын H2O деп жазып, суунун формуласын кашаga алабыз дагы, көмүртектин санын N менен, суунун санын M тамгасы менен белгилеп, шарттуу түрдө белгилейбиз. Бирок бул формулага туура келбеген дагы көптөгөн формулалар кийинчерээк табылган. Анда силер менен алдыдагы суроого жооп берүү менен бул формулага туура келе турган углеводдордун мисалдарын айырмалап көрөлү. Азыркы айтылган жалпы формулага туура келбей турган формулаларды тапсыңар. Мына биринчи формулага көңүл буралы, C6H12O6. Экинчи формулага көңүл буралы, C5H10O4. Үчүнчүсүнө көңүл бургула, C5H10O5 жана C5H9O2 деп жазылды. Анда силер жогорудагы углеводдордун жалпы формуласы көмүртектин саны N, суунун молекуласынын санын кашанын сыртында M деп белгилеп жазганбыз. Мына ушул формулага туура келе тургандарын тапканга аракет кылып көрсөңөр. Биринчи формулага көңүл буралы, C6H2O. 6-ны суутек атомунун саны индекс 2-ге көбөйтсөк 12 атом суутек, ал эми кычкылтек атомунун саны 1-ге көбөйтсөк 6 болот. Бул формула туура келет экен. Ал эми экинчи мисалды карасаңар, C5H10O4. Бул жерге туура келбейт. Анткени кычкылтек атомунун саны 4. Ал эми формулада силер 5-ти 1-ге көбөйтсөңөр 5 болуп калат. Мына ошондуктан туура келген жок. Кийинки формуланы карап көрөлү. C5H10O5. Бул формулага туура келди. Эсептөө жүргүзүп көрсөңөр болот. Ал эми кийинки формуланы карасаңар, бул дагы туура келбейт. Анткени анын курамындагы кычкылтек атомунун саны 2. Ал эми формулада болсо, көмүртек атомунун саны 5 болсо, анда бул жердеги суунун молекуласынын саны дагы 5 коюлуш керек эле. Мына ошондуктан бул жооп дагы туура келген жок. Биринчи мисалда C6H12O6 бул моносахарид экендигин жогоруда айтканбыз. Ал эми кийинки азыр силер менен таанышкан C5H10O4 молекуласындагы моносахариддин молекуласы болуп саналат. Ал эми C5H10O5 дагы моносахарид экендигин жогоруда айттык. Ал эми акыркы мисалга көңүл бурсаңар, бул карбон кислотасы же татаал эфир болуп саналат.
Анын формуласы менен силер менен өткөн сабакта карбон кислотасы жана татаал эфирлер темасында таанышканбыз. Анын формуласы CnH2nO2 деп жазыла тургандыгын билгенбиз. Анда С5H10O4 деген молекулалык формулага туура келген моносахариддин жалпы формуласы кандай деген суроо пайда болот. Бул аталган моносахариддин формуласы аталган жалпы формулага туура келбесе дагы, алардын башка касиеттери боюнча моносахариддерге окшош болот. Анда кандай касиеттери боюнча окшош экендигин билүү үчүн алардын структуралык формулаларын салыштырып көрөлү. Келгиле анда бул структуралык формулаларга көңүл бурсаңар. Азыр силер менен С6H12O6, С5H10O5 жана С5H10O4 деген моносахариддердин молекулалары менен тааныштык. Биринчи молекуланын структуралык формуласын түзө турган болсок, 6 көмүртектин атомун жазып алабыз. Көмүртектин атомдору 4 валенттүү экендигин билесиңер. Ар бир көмүртектин атому кычкылтектин атомдору аркылуу суутектин атомдору менен байланышат. Анда азыр мен силерге 6 кычкылтек атомунун ичинен 5-өөнү гана жаздым. Ал 5 кычкылтектин атому 5 суутектин атомун көмүртек менен байланыштырат. Ал эми калган суутектин атомдору болсо көмүртек менен түздөн түз байланышат. Азыр силер формуладан көрүп тургандай, бардыгы 5 кычкылтектин атомун жана 11 суутек атомун жайгаштырып алдык. Ал эми калган 1 кычкылтектин атому менен 1 суутектин атомун болсо алдегиттик топ түрүндө жайгаштырабыз. CO жана H. Азыр болсо С5H10O5 молекуласынын структуралык формуласын түзүп көрөлү. Анда дагы эле көмүртек атомдорунун түзүлүшүн биринчи скелетин жазып алабыз. Бул жерде 4 көмүртектин атому 4 кычкылтектин атому аркылуу байланышат дагы. Алар суутектин атомдорун байланыштырат. Ал эми калган суутектин атомдору көмүртек атомдору менен түздөн түз байланышты. Жогорудагыдай эле бул жерде дагы 1 кычкылтектин атому жана 1 суутектин атому алдегиттик топту түзүүгө катышат. Азыр силер С5H10O5 жана С5H10O4 молекуласынын түзүлүшүн салыштырып көрөлү. Эмне үчүн бул жалпы формулага ээ болбосо дагы алардын түзүлүшү, касиеттери окшош экендигин салыштыралы. Анда бул жердеги 4 кычкылтектин атому кандай иретте жайгашат болду экен? Айырмасын карап отурсаңар. Мына азыркы эрежеде эле 5 көмүртектин атомун жазып алабыз. Алар 4 валенттүү ар бири. Азыркы эрежеде айтылгандай эле 3 кычкылтектин атомун көмүртек менен байланыштырдык. Алар аркылуу суутектин атомдору байланышты. Ал эми 1 суутек, 1 кычкылтек атому болсо алдегиттик топту түзүүгө катышат. Анда силер окшоштуктардын айырмачылыктарын көрүп жатсаңар керек. С5H10O5 молекуласында көмүртек атому OH гидроксил тобу менен байланышса, ал эми С5H10O4 молекуласында алдегиттик топ менен байланышкан көмүртек OH эмес, жөн гана суутек атом менен байланышкандыгын көрүп турасыңар. Биринчи молекула бул глюкоза, экинчи молекула рибоза, үчүнчү молекула дезоксирибоза болуп саналат. Алардын курамындагы окшоштуктарын, айырмачылыктарын азыр формуланы түзүп жатканда байкасаңар керек. Келгиле анда дагы бир жолу жыйынтык чыгарып коелу. Кандай окшоштуктар бар экен? Глюкозада дагы OH гидроксил тобу бар. Алардын саны 5 экендигин көрүп турасыңар. Жана алдегиттик топ менен байланышкан. Ошондой эле рибозада дагы гидроксил тобу бар. Жана алдегиттик топ менен байланышкан. Бирок айырмасы бул жерде гидроксил тобунун саны 1ге аз экендигин көрүп турасыңар. Ал эми дезоксирибозада болсо гидроксил тобу алдегиттик тобу бар экендигин көрүп турасыңар. Бул окшоштугу болуп саналат. Бирок айырмачылыгы анда гидроксил тобунун саны дагы 1ге азайгандыгын көрүп турасыңар. Анткени кычкылтек атомдун санынын азайышына жараша гидроксил тобунун саны дагы дезоксирибозада 1ге азайды. Бул структуралык формулаларды карап туруп жыйынтык чыгарсак болот экен. Демек глюкоза, рибоза, дезоксирибоза бардыгынын тең курамында гидроксил тобу жана алдегиттик топтор бар экен. Эгерде алдегиттик топтор болсо, анда булардын бардыгы тең күмүш күскү реакциясына кирүүгө жөндөмдүү. Келгиле анда азыр силер менен глюкозанын мисалында күмүш күскү реакциясынын теңдемесин түзүп карап көрөлү. Глюкозанын курамындагы алдегиттик топ кычкылданып карбоксил тобуна өтөт. Анда реакцияны жазыш үчүн күмүштүн оксидин жазып, анын кычкылдануу реакциясынын теңдемесин түзгөндү эске салалы. Биз силер менен өткөн сабакта өткөнбүз. Бул жерде алдегиттер кычкылданганда алдегиттик топ карбоксил тобуна, карбон кислотасындагы карбоксил тобуна өтө тургандыгын билгенбиз. Анда бул жерде глюкоза кычкылданып, глюкон кислотасын пайда кылат. Алдегиттик топ карбоксил тобуна өтөт. Ал эми реакциянын натыйжасында күмүш бөлүнүп чыгат. Теңдемени теңдөө үчүн
2 деген коэффициентти коюп теңдеп коебуз. Анда азыр силер менен глюкозанын курамындагы алдегиттик топко карата жүргүзүлгөн сапаттык реакция менен алдыдагы тажрыйбадан таанышалык. Глюкозада алдегиттик топ кармалган. Күмүштүн оксидинен аммиак суусундагы эритмеси менен алдегиттик топтун бар экендигин далилдөөгө болот. Анда азыр колбага күмүштүн нитратын куюп алабыз, ага аммиактын эритмесин куябыз. Андан кийин эритмеге глюкозаны куябыз. Аралашманы суу ваннасына ысытуу керек реакция башталыш үчүн. Колбанын бетинде күмүш металлы бөлүнүп чыга баштайт. Күмүштүн бөлүнүп чыгып жатканы бул убакытка көз каранды болот. Мындай реакция күмүш күскө реакциясы деп аталат. Күмүш күскө реакциясы алдегиттик топко сапаттык реакция деп эсептелинет. Бир нече убакыттан кийин колбанын түбүнө күскүгө окшоп калат. Мына көрүп турасыңар. Бул реакциянын жардамы менен термосту жана балатынын жасалгаларын даярдоодо колдонушат. Биз силер менен жогоруда углеводдордун кычкылдануу реакциясы болгон күмүш күскө реакциясы менен тааныштык. Анда азыр силер менен углеводдордун биологиялык мааниси менен таанышалы. Силерге белгилүү болгондой, абадагы көмүр кычкыл газын өсүмдүктөр дем алган учурда фотосинтез процессинин натыйжасында кычкылтек газын бөлүп чыгарарын билесиңер. Келгиле анда бул реакциянын теңдемесин эске салалы. Өсүмдүктөр абадагы көмүр кычкыл газын, ал эми тамыр аркылуу сууну алат дагы, хлорофилл данчасында фотосинтез процесси жүрөт. Ал жарыкта гана жүрөт. Натыйжада органикалык затты пайда кылып, абага кычкылтек газын бөлүп чыгарат дегенбиз. Ал эми бул процесстин тескерисинчесин эске сала турган болсок, углеводдор организмге барганда, адам же жаныбарлар дем алганда кычкылтектин катышуусунда ал ажырап, кайрадан көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Бул реакциянын теңдемесин мындай жазабыз. Органикалык затты жазып алып, ал кычкылтек газынын катышуусунда ажыраганда көмүр кычкыл газы CO2-ни пайда кылат жана сууну бөлүп чыгарат. Ошондой эле энергияны бөлүп чыгарат. Мисалы, 1 грамм углевод толук кычкылданганда 17,6 килоджоуль энергия бөлүнүп чыгат. Энергиянын белгилүү бир саны жылуулукту пайда кылса, ал эми көпчүлүк бөлүгү болсо АТФ'те аккумуляцияланат. Ал эми АТФ'те топтолгон энергия булагы организмдин тиричилигин андан ары камсыз кылышына керек болот. Бул маалыматтарга таянып, алдыдагы суроого жооп берип көрсөңөр. Суроого көңүл буралы. Төмөндө берилген формулалардын кайсынысы X моносахариди болуп саналат? Силер азыр теңдемесин көрүп турасыңар. X моносахариди, анын 2 молекуласы кычкылтек менен кычкылданганда көмүр кычкыл газын сууну пайда кылды. Алардын саны 10 экендигин көрүп турасыңар. Коэффициентке көңүл бургула. Анда мен силерге жооптор сунуштайын. Биринчи жооп C5H10O5, экинчи жооп C5H10O4, үчүнчү жооп C5H11O6, төртүнчү жооп C5H9O2. Бул мисалдарды жазып алууга жетишкен болсоңор, анда туура жоопту тапканга аракет кылсаңар. Мен силерге багыт берейин. Силер азыр реакциянын теңдемесине көңүл бургула. Теңдемеде азыр мен силерге реакцияга чейинки баштапкы заттардын мисалын жазып сунуштадым. Андан кийин реакциядан кийинкисин жазып сунуштадым. Аны мындай кылып ойлонсоңор болот. Көмүртек атомунун санын жыйынтыктап жазсак, 10 атом экендигин көрүп турасыңар коэффициентте, анда C10 деп жаздык. Суутек атомунун саны 20 экендигин көрүп турасыңар, 10ду 2-ге көбөйттүк. Ал эми кычкылтек атомунун саны бардыгы 30 экендигин эсептесеңер болот. C10 H20 O30. Ал эми реакцияга чейинки кычкылтек атомдордун санын эсептесек 22. Демек, 22 кычкылтек атомунун санын алып салалы. Бул учурда 30тан 22-ни алсак, анда молекулалык формуланы элестеткиле C10 H20 O8 деп. Же болбосо кычкылтек атомунун санын гана алып эсептедик. Ал эми көмүртек, суутек, кычкылтек атомдордун санын 2-ге бөлө турган болсок, анткени 2 деген коэффициентти көрүп турасыңар, анда бардыгын 2-ге кыскартып C5 H10 O4 деп жазабыз. Демек, молекулалык формуласы C5 H10 O4 деген жооп бул экинчиде турат. Мына ошондуктан туура жооп экинчиси болуп саналат. Биз силер менен жогоруда углеводдор жөнүндө жалпы маалымат алдык жана эмне үчүн углеводдор энергиянын булагы экендиги жөнүндө мисалдарды, маселелерди чыгаруу менен карап көрдүк.
Бул жөнүндө маалыматтарды дагы кошумчалоо үчүн окуу китебиңерден билимиңерди тереңдетсеңер болот. Ана эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.